Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда биз Бишкек шаарындагы Арча Бешик жаңы конушунда жашап жаткан Назгүл апабызга жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Назгүл апабыз бизге кайрылуу таштаган кезде ошол ден соолугуна байланыштуу ошол төшөгө жатып калган. Апабыз үчүн ыңгайлуу керебет керек, себеби апабыз ошол көп жаткандыктан бейли талып кетет. Улам отурган кезде бул керебет ошол жапыс болгондуктан буту жакшы бүгүлүп калып атат, ошол себеп бүгүлбөйт. Ошол түз болуш үчүн, тамагыңыз түз тийиш үчүн апабыз үчүн ыңгайлуу керебет керек. Жана ошондой эле атайын коюлган дары-дармектер бар, ошолор ичип туруу үчүн. Ошол бир аз апабыздын алган пенсиясы ошол жашап жаткан квартиранын анан бир аз тамак аштан ашпагандыктан керебет алууда жана ошондой эле дары-дармегин алууда кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Кандай себептер менен бул нерсеге кабыл кылдыңыз? Мен ошо сууктан деп ойлойм. Жалаң малда, тоодо жүрдүк. Ысык көлдө, Ысык көлдө мал жайлоого барып, ошо ал кезде дагы сүт алчу эмес, сайсың, 12-13 үйдү сайсың, анан тартасың, анан ошол эле. Ошо менен эле суук тийип кетти. Анан жаш балдар менен төрөп эле анан баягы жаштыкка салып эле чуркап оокат кылып эле ошо сууктун айынан эле ушинтип калды акырындан. Бул нерсени айыктырса эме болобу же мындай көрдүңүзбү? Көрүнгөндө больницага барганда өзүнүн дарыларын эле берет, ошо дарыларын эле ичип турам. Өзүм мындай аракет кылсам жок дегенде балдак менен болсо да кичине күч келтирип алсам, могу үйдүн ичине эле кичине балдак менен басып, чайымды өзүм ичип, кичине кирип чыксам деген эле оюм. Демек сизге азыркы маалда балдак дагы керек экен, жакшы бир балдак, Балдак ошо мындай ырагы жок, мындай таягы бар, бирок ага жакшы болбой атат да. Жакшы бир балдак керек. Анан ошо могуларды кичине алып кетсеңер жакшы болот деп ордуна башка болсо. Бул келеске колдонбойсуз да бул нерсени? Ошо мындай бутум ошо тийбейт да. Түшсөм бутум тетике сунулуп калат, бүккөндө ошо керек да. Анан тигинин темири ошо согончого жетпей калат экен. Ошон үчүн киши отуруп чыга албайт. Демек сизге жакшы бир балдак, анан бир жакшы керебет керек экен. Ошо бийик керебет болсо тамагын түз туруп эле анан жөлөнүп эле анан талып баратканда отура калыпчы. Өзүм эле акырын деп кыймылдай берсем анан балдак менен ошо күч келсе деп оюм бар. Анан бул квартирага канча төлөйсүздөр бул жерде? 5000 төлөйбүз, ошо 3 жылдан бери ушул жердебиз. Жерде жашайсыздар, Ооба. Тамак аш, продукты, Тамак аш эми ошо экөөбүзгө эле шүгүр. Кызым алып келет, жасайт. Азыр шүгүр эле тамак аштан. Келиңиздер, берекелүү Рамазан айында ошол бири-бирибизге кайрымдуулук кылып, жакшы иштер жасап, ошол Алла Таала убада кылган бейишке жетүүнү апабыз үчүн азыркы маалда ошол эң негизгиси керектүү болгон ошол керебет жана ошол балдак керек. Алла Таала керемети Куранда "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха" деди. Кимде ким бир жакшылык кылган болсо, ага 10 эселеп кайтып келет. Келиңиздер, бири-бирибизге жакшылык кылып, апабыздын жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмайып татылаңа баарыбыз биргеликте аракет кылалы.